Силер менен биз бүгүн адеп сабагын өтөбүз. 2 Д класс үчүн. Сабакты баштаардан мурун баарыбыз жагымдуу маанай түзүп алалы. Азыр баарыбыз үй бүлө мүчөлөрү менен биргебиз. Баарыңар апаңарды кучактап, апа сиз абдан сулуусуз, апа мен сизди жакшы көрөм деген сөздөрдү айткыла балдар. Апаңардын бетинен сүйүп койгула. Сабакты баштаарда алтын эрежени эске түшүрүп алгыла. Бүгүн жуманын 4-күнү, 9 апрель. Тема эл ичи өнөр кенчи. Сабактын максаты эл ичиндеги өнөрлөр менен таанышат. Өнөрлөр боюнча өз оюн айтат. Адептүүлүккө, сабырдуулукка тарбияланат. Эл ичинде айтылып келген көптөгөн накыл кептер бар. Өнөрүң болсо өргө чап, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат, өнөр байлык, өнөрлүү өлбөйт деген сыяктуу. Кыргыз элинде кандай өнөрлөр бар экенин билесиңер балдар? Кана ойлонуп көргүлө. Узчулук, устачылык, теричилик, кийизчилик, сайматчылык, зергерчилик. Ушул сыяктуу ой жүгүрткөн болсоңор, азаматсыңар. Көркөм колөнөрчүлүк калк казынасы. Атадан балага, энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин тиричилиги, турмуш шарты менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат балдар. Апаларыбыз түрдүү оймолорду оюп, шырдактарды жасап, кыргыз эли көчмөн калк болгон үчүн көчүп конууга ыңгайлаштырылган боз үйү дагы ата энелерибиздин колунан чыккан. Аялдын көркүнө көрк кошкон зер буюмдарыбыз бар балдар. Буларды жасаган кишини биз зергерчи деп коебуз. Зергерчи зер буюмдарды жасоо үчүн алтындан, күмүштөн, жезден пайдаланат экен. Кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө атын чыгарган 3 кылдуу комузубуз бар. Комузда түрлүү күүлөр чертилип, адамдын жан дүйнөсүн эргитет. Комузду жасаган усталарыбыз бар. Комуз адатта өрүктөн, тыттан жана башка жаңгактан, ушул сыяктуу жыгачтардан жасалат. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет дейт. Демек биз төрөлүп чоңойгончо өскөн бешикти дагы усталар жасайт экен. Кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө атын чыгарган чоң эпос бар. Ал эми кандай эпос балдар? Азаматсыңар балдар? Албетте, Манас эпосу. Саманбап үйлөрдү жасап, асман тиреген кооз кабат-кабат бийик-бийик үйлөрдү жасаган усталарыбыз бар. Алар менен биз сыймыктанабыз. Кандай эмесе балдар, китеп менен иштөөдү баштайбыз. Китепти ачып, өнөрдүн күчү, уста болом, шакирт болдум, оймочу деген тексттерди окугула балдар. Өнөр деген эмне экен балдар? Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Түшүнүүңөрдү үй бүлө мүчөңөр менен биргеликте ой бөлүшкүлө. Үйгө тапшырма. Өзүңөр билген билимдин баарын үй бүлө мүчөңөргө айткыла. Силердин ой жүгүртүүңөрдү өстүрүп,
сөз байлығыңарды көбейтеді. Саламатта калгыла.